болбой алып салып туруп баягыдай мага эме кылып бериңиз да, то мен сабак өткөндө тияка бияка чуркаганда эме болуп калат да, оор болуп калат да, айме кылсаңыз. Баягы кылганда баягы жооп беришет го. Баары жооп бербеш деле мүмкүн аябай. Кылган 2-3 мектеп берсе анан. азыр канча бүгүн канча мектеп? 4-5. 5. Кайсылар? Кадамжай? Жалал кыз бар, Чукал бар, Кадамжай, Каракол эркек, Ош кыз. Жакты билесиздер, үстөрү эмне кийинки өткөн. Кийинкиге ошону өтөбүз. Жазуу өчүргүчтөр. Ката кылсаңыз өчүргөн, ама бир аптага, бир ай жазсаңыз, бир алсаңыз. Экинчи экөө тең биринин артынан бири кеттиби? Мен баарын бир кылып койдум. Вообще 15 слайд бар. Жок, 30. Ар бирөөсү 15тен. Ошону ачыңыз дагы эмени алып салалы. Так. Кандай жаздым мен? 12:01. Жетим болгондо эми ачты. Ошону алып салсаңызчы. Ошо таасирди биринчи коюп берсеңиз жакшы болот да. Бирлигинин экинчиси бул таасир. Кызыл кылып кое берсеңиз мага ошол жетет. Мен жазып берем, э? Саламатсыздарбы, балдар? Кайра көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Мурдакы темабызды улантабыз. Таасир алдында калган темада токтолгонбуз. Эми ошол теманы улантабыз. Таасир алдында калган дегенде, баягы сабакта ушул теманы өтөбүз деп сиздерге анонс кылганбыз. Эми ошол сабагыбызды улантабыз. Эң биринчи темабыз таасир астында калган. Башкача айтканда, аналогиялардын ортосундагы, эки жуп сөздүн ортосундагы байланыштар. Бириси таасир берүүчүсү, экинчиси таасир алдында калган. Демек, ошол сабагыбызды баштайлы. Таасир
Таасир дегенде булар эмне жөнүндө сөз болот. Эң биринчиси бул зат, адам, кубулуш, жандык жана башкалардын аларга зат, адам, жандык жана башкалар таасир берет. Башкача айтканда, бул айтылган нерселер бул заттарга, адамдарга, жандыктарга жана башка түшүнүктөргө берген таасирлери. Ошол заттардын ортосундагы таасирлерди карайбыз. Демек, биздин бүгүнкү карай турган темабыз биринин экинчиге тийген таасири, ошолордун ортосундагы байланыштар. Эми карайлы, мисалы таасир деп айттык, эмнелер таасир берет экен. Эми алардын арасында карайлы, биринчи степлер. Степлер менен биз кагазды бекитебиз. Демек, степлер кагазга таасирин тийгизип атат. Же болбосо үтүктү карайлы. Үтүк кийимге таасир берет. Башкача айтканда, биз үтүк менен кийимди үтүктөйбүз, аны түздөйбүз. Демек, кийим таасир астында, үтүктүн таасири астында калып атат. Кийинкиси тиш, алма. Тиш эмне кылат? Алмага таасирин тийгизет. Башкача айтканда, биз алманы тиштеп алабыз. Кийинкиси экскаватор. Бул таасир берүүчү. Ал эми жер болсо эмне кылат? Экскаватордун астында, таасир астында калып атат. Башкача айтканда, экскаватор жерге таасирин тийгизип атат, анын абалын өзгөртүп атат. Же болбосо уштагыч. Уштагыч бул карандаш, Башкача айтканда, уштагычтын жардамы менен биз карандашты уштайбыз, Анын сынып калган учун уштайбыз, же болбосо жоон болуп кетсе, аны ичкертип алабыз. Башкача айтканда, уштагыч менен биз карандаштын эмне кылып атабыз? Абалын өзгөртүп атабыз. Демек, ошолордун ортосундагы байланыштарды биз карайт экенбиз. Аналогияда таасир астында калгандар менен таасир берүүчүлөрдүн ортосундагы байланыштарды карайт. Эми ошол таасир байланышындагы түшүнүктөрдү карап көрөлү. Башкача айтканда, биз таасир астында калган аналогияларды караганда, таасир байланышындагы түшүнүктөр. Башкача айтканда, ошол таасир байланышы деп атабыз. Анын арасында, ошол теманын астында бир канча түшүнүктөр бар. Алар кайсылар экен? Таасир этүүчүлөр, таасирлер жана таасир астында калгандар. Башкача айтканда, таасир байланышында таасир этүүчүлөр болушу мүмкүн, таасирлер болушу мүмкүн, анан таасир астында калгандар болушу мүмкүн. Бул жерде сүрөттө көрүнүп тургандай, таасир этүүчү бул эмне? Кар күрөөчү, кар тазалоочу күрөк, Башкача айтканда, азыр кыш, бизде кар жаап жатат, демек аны менен биз карды тазалайбыз, күрөк. Ал эми бул жерде карды көрүп жатасыздар. Кар. Демек, күрөк менен биз эмне кылабыз? Карга таасир тийгизебиз. Башкача айтканда, кар жады, топ-топ болуп жааганда, биз күрөк менен карды тазалайбыз. Демек, ал жерде күрөк таасир этүүчү, ал эми кар таасир астында калып атат. Ал эми ошол кар тазалоону биз таасирлер, башкача айтканда, тазалоо десек, бул эмне өзү таасир боло алат экен. Демек, таасир байланышында 3 түшүнүк болушу мүмкүн. Таасир этүүчүлөр, таасирлер жана таасир астында калгандар. Эми алардын ар бирөөсүн бирден карап чыгалы, кандай таасирлер болушу мүмкүн, кандай түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн. Бул таасир этүүчү биринчи түшүнүгүбүз. Таасир этүүчү дедик. Таасир этүүчү бул башка нерселерге таасирин тийгизүүчү адамдар. Башкача айтканда, биз жанагы таасир этүүчү дегенде, бул ошол бир нерсенин абалын өзгөртүүчү, адамдар, заттар, жаныбарлар, жерлер жана абстракттуу түшүнүктөр. Башкача айтканда, ошол башка нерсеге таасирин тийгизе турган адамдар, заттар, же жаныбарлар, жерлер, же абстракттуу түшүнүктөрү болушу мүмкүн. Башкача айтканда, таасирин тийгизүүчү дегенде, ал абалын өзгөртүүчү, же болбосо башка бир формага келтирүүчү деген сыяктуу, бул жерде таасир берүүчү деп атабыз. Анын таасир этүүчү, таасир эткен нерсенин абалы өзгөрөт, формасы өзгөрөт, болбосо бир жерден бир жерге өзгөрүүчү нерсе болот. Демек, ошол таасир этип аткан нерсени биз эмне? Таасир этүүчү дейбиз. Кийинки мисал карап көрөлү. Бул мисалы.
бул чөпчү, чөпчү дегенде бул адам эмне кылат, чөп жыйнайт, башкача айтканда чөпчү чөпкө таасир берет. Демек чөпчү бул эмне болуп атат, таасир этүүчү болуп атат. Кой, кой десек бул жаныбар. Жаныбар мисал үчүн эмнеге таасир бериши мүмкүн? Мисал үчүн кайра эле чөп десек болот, себеби кой чөп жейт, аны чөптү өсүп аткан жеринен жок кылат. Демек бул жерден эмне, кой таасир этүүчү болуп атат, ал эми чөп анын астында калып атат. Бирок бул шайман же биздин күнүмдүк турмушубузда колдоно турган аспап. Демек ал эмнеге таасир берет? Мисал үчүн жер менен биз жерди биз күрөк менен казабыз. Башкача айтканда жердин абалын өзгөртүп атабыз. Күрөк менен жерди казганда оодарабыз, бир абалынан экинчи абалга өзгөртүп атабыз. Демек бул күрөк таасир этүүчү. Курорт десек, мисалы бул жер деп атабыз, же болбосо жай деп атабыз. Демек бул кандайдыр бир таасир бере турган түшүнүк болуп атат. Мисал үчүн курорт биздин ден соолугубузга таасир берүүчү болуп саналат. Мисал үчүн биз көбүнчө апаларыбызды, аталарыбызды курортко жиберебиз. Демек алардын ичинен биздин ден соолугубузга курорт өзүнүн таасирин тийгизип атат. Демек курорт бул таасир этүүчү болот. Болбосо аба ырайы, жана башында айттык, таасир этүүчүлөр бул кандайдыр бир нерсеге таасир берүүчү. Эми угулуп атабы? Аба ырайы дегенде бул дагы абстракты түшүнүк. Жанагы башында айткандай таасир этүүчүгө адамдар, заттар, жерлер, абстракты түшүнүктөр дедик. Алар кандайдыр бир нерсеге таасир берет. Башкача айтканда анын абалын өзгөртөт, же болбосо формасын, же болбосо жайын өзгөртөт. Демек ошолордун ичинен аба ырайын алып атабыз. Аба ырайы десек бул мүмкүн мисал үчүн биздин маанайыбызга таасир бериши бүгүн күн ачык болсо, демек көңүлүбүз ачык болушу мүмкүн, маанайыбыз жакшы болушу мүмкүн. Же болбосо аба ырайы жакшы болбосо, суук болсо, демек биздин маанайыбыз чөгүңкү болушу мүмкүн. Демек биздин маанайыбызга өзүнүн таасирин тийгизип атат. Таасирин тийгизип атат. Бул демек могул биз караган нерсенин баары тең таасир этүүчүлөр. Башкача айтканда демек бул жактан чөпчү, кой, күрөк, курорт, аба ырайы булар таасир этүүчүлөр. Эми кийинки экинчи бир түшүнүктү карайлы. Биз таасирлер деп айттык. Таасирлер бул ар түрдүү нерселерди өзгөртө турчу кыймылдар же абстракты түшүнүктөр. Башкача айтканда жанагы сүрөттү башында көргөндө ал жерден биз күрөктү, карды жана жалпысынан ошол процессти айттык. Башкача айтканда бул эмне деп атат? Ар түрдүү нерселерди өзгөртө турчу кыймылдар же болбосо абстракты түшүнүктөр. Бул жакта көбүнчө абстракты түшүнүктөр болушу мүмкүн, бирок таасирлер менен таасир астында калганда көбүнчө бул баягы милдетке окшошуп кетиши мүмкүн, же болбосо жардамчыга да окшошуп кетет. Ушул таасирлер түшүнүгүндө бул жерден айырмалай турчу нерсе ошол кыймылдар же абстракты түшүнүк болот. Башкача айтканда биз жанагы аталып аткан процессти жалпысынан атаганда келе турган сөздөр. Эми мисал карап көрөлү. Мисалы кесүү дедик. Башкача айтканда
biz taasir etүүчү кагаз, taasir etүүчү кайчы болушу мүмкүн, же болбосо бычак болушу мүмкүн. Демек ал таасир этүүчү бул кайчы же бычак таасир астында калган, мисалы үчүн эт, нан же болбосо кагаз болушу мүмкүн. Демек ошол процессти биз жалпысынан айтып атабыз. Башкача айтканда кесүү. Демек бул абстрактуу түшүнүк болуп атат. Кийинкиси бул эмне деп атабыз? Тоңдуруу. Мисалы үчүн сууну биз атай кандайдыр бир кыймыл аракет менен тоңдуруп атабыз. Демек ошол процессти биз эмне? Тоңдуруу деп атабыз. Башкача айтканда сууну музга айландырып атабыз. Кийинкиси сындыруу. Сындыруу дегенде бул дагы мисалы үчүн колубуз менен нанды сындырып атабыз. Демек ал процессти биз эмне? Сындыруу деп атап атабыз. Же болбосо балка менен мисалы үчүн жыгачты ура турган болсок, ал сынып кетет. Демек ал дагы эмне? Жалпысынан сындыруу болот. Жыйноо, мисалы үчүн бөлмө чачык болсо, аны биз эмне кылабыз? Жыйнайбыз. Демек ал процессти биз жыйноо дейбиз. Же болбосо мисалы үчүн силердин окуу столуңар чачык болсо, китептериңерди иреттесиңер, демек колубуз менен китептерди ордуна койдук. Демек ал процессти биз жыйноо дейбиз. Башкача айтканда жыйноо бул биздин кыймыл аракетибиздин жалпылап аталышы же абстрактуу түшүнүшү. Башкача айтканда жана айткандай кыймыл аракет же абстрактуу түшүнүк болушу мүмкүн. Же болбосо жылытуу. Мисалы үчүн чайыңар муздак болуп калса, демек аны биз жылытабыз. Же болбосо тамак ашыбыз муздак болсо, аны жылытабыз. Таасир берүүчү мүмкүн, мисалы плита болсо, же болбосо газ болсо, таасир астында калганыбыз тамак. Ал процессти биз эмне? Жылытуу деп атап атабыз. Демек, могул айтылган нерсенин баары биздин таасирлер деп аталат. Башкача айтканда, ошол процессти же болбосо кыймыл аракетти атай турган кыймыл аракетти өзү же болбосо абстрактуу түшүнүктөр. Эми кийинки үчүнчү түшүнүктү карап көрөлү. Бул таасир астында калгандар. Башкача айтканда, таасир бергендин астында, таасир берүүчү, таасир этүүчү, анан анын астында калган. Башкача айтканда, бир нерсенин жардамы менен өзүнүн формасын өзгөрткөн. Бул жерде башка бирөө же бир нерсе деп атабыз. Башкача айтканда, жандык болушу мүмкүн же жансыз зат болушу мүмкүн дагы. Ал тарабынан атат өзгөрүүгө дуушар болгон адам же зат. Башкача айтканда, таасир этүүчүнүн жардамы менен өзүнүн формасын, ал абалын, же болбосо жерин, өзүнүн ордун алмаштырса, демек ал таасир астында калган деп аталат экен. Ал болсо адамдар болушу мүмкүн, заттар, жана башка башында аталып кеткендей, таасир этүүчүлөр, бардык нерселер, заттар болушу мүмкүн, адамдар болушу мүмкүн, кубулуштар болушу мүмкүн. Ошол эле маалда ошол нерселер анын таасир астында калышы мүмкүн. Ал эми ошол таасир этүүчү менен таасир астында калгандардын ортосунда процессти биз таасир дешибиз мүмкүн экен. Мисалы карап көрөлү. Мисалы бул не дедик? Китеп, Китеп десек, биз аны эмне кылабыз? Окуйбуз, Демек, китепти биз окуп бүткөндө ал өзүнүн абалын өзгөртөт. Демек, башкача айтканда, ал таасир астында калып атат. Машина, же болбосо унаа. Унааны биз мисалы үчүн оңдоо десек, мурда бузук болсо, адамдын жардамы менен оңдолот дагы, ал эмне? Абалын өзгөртүп атат. Мал десек, мисалы үчүн касапчы десек, касапчы десек. Касапчы десек, демек, бул касапчы дегенде ал малды соет, башкача айтканда тирүү мал өлүү малга айланат, демек анын жаны чыгып атат. Нан десек, мисалы үчүн, нан десек сындыруу дегенбиз, жана караганда. Сындыруу десек, биз эмне? Нанды сындырып, анын абалын өзгөртүп атабыз. Башкача айтканда, бүтүн нерсени бөлүк айландырдык, же болбосо анын формасын экиге өзгөртүп атабыз. Башкача айтканда, нан анын неси формасы өзгөрүп атат. Башкача айтканда, таасир астында калып атат. Сындыруунун таасир астында калып атат. Суу десек, жанагы процессти айтканда, биз эмне дедик элек? Тоңдуруу десек,
тоңдуруу же болбосо мисалы үчүн жылытуу десек. Жылытуу же болбосо мисалы үчүн бул жерден плита деп коелу. Плита деп кое турган болсок, бул жерде эмне болуп атат? Суу тоңдуруп атабыз, башкача айтканда анын абалын өзгөрттүк, аны музга айландырдык, Жылытуу десек, демек температурасы мурдакы абалдан дагы жылуураак, ысыгыраак болду, Ал эми плита болсо бул таасир этүүчү, башкача айтканда ошо плитанын жардамы менен биз суунун абалын дагы өзгөртүп атабыз. Демек, бул үчүнчү түшүнүк таасир астында калгандар, башкача айтканда таасир этүүчүлөрдүн жардамы менен өзүнүн абалын, формасын, жерин алмаштырып атат. Эми айырмасын карайлы, үчөөнү биз айттык, таасир этүүчү, таасир астында калган жана таасир. Эми ошолордун эмне айырмасы бар? Бул жерден мисалды карап көрөлү. Күрөк, анан жер, анан казуу деп атабыз, Башкача айтканда, күрөк бул шайман, зат деп атабыз. Мунун жардамы менен биз эмне кылабыз? Жер казабыз. Башкача айтканда бул эмне болду? Таасир этүүчү болду. Башкача айтканда күрөк жердин абалын өзгөртүп атат, казып атат. Демек, күрөк таасир этүүчү, ал эми жер болсо таасир астында калып атат. Ал эми ошол жалпысынан аталган процессти казуу деп атабыз, Башкача айтканда, күрөктүн жардамы менен жердин абалын өзгөртүп атабыз, ал процессти казуу дейбиз. Демек, бул абстракты түшүнүк же болбосо кыймыл, таасир дейбиз. Демек, түшүнүктү таасир этүүчү бул таасир берет, анын формасын өзгөртөт. Ал эми таасир астында калган ошол таасир этүүчүнүн жардамы менен өзүнүн формасын өзгөртөт. Ал эми ошол процессти, кыймыл аракетти биз абстракты түшүнүк менен же кыймыл аракеттин аталышы менен таасир деп атайт экенбиз. Же болбосо мисалы үчүн китепти карап көрөлү. Китеп эмне кылдык? Окуу десек, Демек, китеп бул таасир астында калып атат. Ал эми окуу болсо бул эмне болду? Таасир болуп атат, Демек, ал эми мисалы үчүн таасир астында кала турган болсок, мисалы үчүн айры десек, айры десек, бул эмне кылат? Таасир этүүчү, башкача айтканда шайман болуп атат, зат болуп атат. Анын таасир астында мисалы үчүн чөп калышы мүмкүн, Башкача айтканда биз чөптү айры менен оодарышыбыз мүмкүн, чогултушубуз мүмкүн, үймө чөп кылышыбыз мүмкүн, Демек, айры бул таасир этүүчү, ал эми чөп болсо таасир астында калуучу. Ал эми ошол жалпы процессти мүмкүн биз жыйноо деп айтабыз, чөптү жыйноо, эгерде үймөлөк кылып чөп кылса. Ал эми эгерде чөптү кургатып оодарса, анда биз аны эмне? Оодаруу дейбиз, Оодаруу. Демек, бул сөздөр эмне болот? Таасирлер болот. Демек, айры бул таасир этүүчү, чөп таасир астында калган, ал эми жыйноо, оодаруу бул таасир. Эми мисалдарды карап көрөлү, кандай мисалдар болушу мүмкүн? Формуласы бар экен. Формуласы дегенде жанагы үч түшүнүктүн ортосундагы байланыштар болушу мүмкүн. Эң биринчиси бул эмне? Таасир этүүчү. Таасир этүүчү менен таасир астында калган, Таасир астында калгандар. Мисал келтирип көрө турган болсок, кайра эле жанагы күрөктү карайлы. Күрөк, анан жер. Күрөк, жер. Демек, күрөк таасир этүүчү, ал эми жер таасир астында калып атат. Бул биздин биринчи байланышыбыз. Экинчи байланышыбыз
Taasir menен taasir астында калган болушу мүмкүн. Бул жерден жанагы мисалды карай турган болсок, бул эмне? Китеп окуу десек. Же болбосо күрөккө байланыштуу карай турган болсок, казуу анан жер. Башкача айтканда, казуу бул таасир, жер болсо бул таасир астында калган. Эми үчүнчү байланышыбыз таасир этүүчү менен таасир байланышы. Мисал үчүн, бул жерде кайра эле ошол күрөк жерди карап көрөлү. Күрөк болот. Таасир этүүчү, таасир болсо эмне болду? Казуу болду. Демек, 3 башка байланыш болушу мүмкүн. Бир эле көрүнүш, биз кыймыл аракетибиз күрөк менен жерди казабыз. Ал эми ошол таасир астында калгандардын 3 башка байланышы болушу мүмкүн. Таасир этүүчү менен таасир астында калган булак күрөк жер казуу, таасир менен таасир астында калган казуу жер, анан таасир этүүчү менен таасир бул күрөк менен казуу. Демек 3 башка байланышта болушу мүмкүн. Бирок могул жерден таасир этүүчү менен таасир биз баягы өткөн милдетке да окшоп кетиши мүмкүн. Күрөк анын эмнеси, милдети окшошуп кетип атат, казуу деп. Ушул жерден дагы карашыбыз керек. Таасир этүүчү менен таасир астында байланышты берип атабы, же болбосо бизге милдет байланышын берип атабы. Аны биз берилген жоопторуна карата анан арасынан варианттарды карайбыз. Эми мисалдарды карайлы. Окуучу, дептер. Кимде кандай ой бар? Кайсы варианттар болушу мүмкүн? Демек, окуучу, дептер дедик, бул жерден ортосундагы байланышты биринчи карап көрөлү. Окуучу эмне кылат? Дептерге таасир берет. Башкача айтканда, окуучу таасир этүүчү, дептер болсо таасир астында калган. Башкача айтканда, окуучу дептерге жазат, анын алабалын өзгөртөт. Демек, окуучу таасир этүүчү, дептер таасир астында калган. Эми ушулардын арасынан карап көрөлү. Асы ветеринар, кой дедик. Ветеринар бул мал доктур десек болот. Башкача айтканда, ал эмне кылат? Таасир берет койго. Ветеринар таасир этүүчү, кой болсо таасир астында калып атат. Демек, бул байланыш бизге биз берилген жоопко, берилген тапшырмага окшошту. Кийинкисин телевизор канал. Телевизор дегенде биз телевизор менен каналдын ортосундагы бул телевизордун канал анын ичинде болот. Башкача айтканда, телевизор каналга мындай таасир бере албайт. Эми кийинкисин буйсун карайлы. Күз, шамал. Күзүндө шамал болушу мүмкүн, бирок күз шамалга таасир бербейт. Себеби бул эмне түшүнүк мындай мезгил болуп атат, ага таасир бербейт. Кийинкиси кыйсы, көл, жээк. Көл болсо анын бир жээк бөлүгү, башкача айтканда бүтүн менен бөлүк байланышы. Эми эң жакыны бизге эмнеси болуп атат? Аасы болуп атат. Себеби бул жерден дагы бир көрүнүш, дептер десек, бул ошол окуучунун окуу куралдарынын бир түрү болуп атат. Кой дагы ошол ветеринар айыктыра турган, дарылай турган жандыктардын бир түрү болуп атат. Дагы бир окшоштугу. Демек, эң жакын варианты Аасы экен. Кийинкисин карайбыз. Кайрак, бычак. Кайрак, бычак. Кайсы варианты болушу мүмкүн?
Кайрак бул зат, башкача айтканда бычак мокоп калса биз кайрак менен курчутуп алабыз. Башкача айтканда кайрак бычакка таасирин тийгизип атат. Демек кайрак бул таасир этүүчү, бычак болсо таасир астында калып атат. Демек экөөнүн ортосундагы байланышты карадык. Эми асын карайлы. А нан тамак деп атабыз. Нан тамак болгондо бул эмне? Тамак нан тамактын бир түрү болуп атат. Башкача айтканда тамак деген жалпы аталып атат да, нан анын бир бөлүгү, бүтүн менен бир бөлүктү же болбосо категория же ага бир мисал болуп атат. Демек асы бизге болбой атат. Кийинкиси бысын карайлы, күзгү келбет. Күзгүдөн биз эмне өзүбүздүн келбетибизди көрүп өткөнбүз, бирок бул жерде күзгү таасир бербейт келбетке. Мүмкүн ал жерден күзгүнүн ордуна бет май же болбосо боек десек, демек биздин келбетибизге таасир бермек. Бул жерден күзгү келбетке таасир бере албайт, жөн гана биздин көрүнүшүбүздү кайра өзүбүзгө көргөзүп коет. Кийинкиси машина, жол. Машина эмне жолдун үстүндө жүрөт, бирок машина жолго кайрактай болуп таасир бере албайт. Мүмкүн машина жүрөр жолго таасир бериши мүмкүн, бирок кайрак менен бычактай таасир бере албайт. Кийинки акыркысы санаторий, ден соолук. Санаторий бул эмне кылып атат? Ден соолугубузга таасирин тийгизет. Башкача айтканда санаторий таасир этүүчү болуп атат, ден соолук болсо таасир астында калып атат. Башкача айтканда санаторийдин жардамы менен биз эмне ден соолугубузду чыңдап алабыз. Ошол сыяктуу бычак мокоп жарабай калганда, башкача айтканда ооруп баштаганда кайрактын жардамы менен биз бычакты жаратып алабыз. Демек санаторийдин жардамы менен биз ден соолугубузду чыңдап алабыз. Демек эң жакын варианты бизге Гсы туура келет экен. Кийинки китеп билим деңгээли тапшырма. Кийинкисин карап көрөлү. Эми карап көрөлү. Бул жерде китеп деп атат, анан билим деңгээли деп атат. Бул жерден китеп эмне кылат? Биздин билим деңгээлибизге таасир берет. Башкача айтканда, ким көп китеп окуса, ошончолук билимдүү деп айтабыз. Демек китеп бул эмне болуп атат? Таасир этүүчү болуп атат. Ал эми билим деңгээли бул эмне? Таасир астында калып атат. Демек экөөнүн ортосундагы байланышты таптык. Башкача айтканда, китеп билим деңгээлинин өзгөртөт. Башкача айтканда, биздин акылыбызды акылдуураак кылат десек жаңылышпасак керек. Китеп демек биздин билим деңгээлибизге таасир берип, анын абалын өзгөртүп атат. Эми карайлы, акча, товар. Бул жерде акчаны биз эмне товар менен сатып алабыз, бирок аны таасир бере албайбыз. Акча товарга таасир бербейт. Кийинкиси жылыткыч, температура. Жылыткыч эмне кылат? Температурага таасир берет. Башкача айтканда, жылыткыч таасир этүүчү, температура болсо таасир астында калып атат. Башкача айтканда, жылыткыч мүмкүн бөлмө муздак болсо, биз жылыткыч сайсак, температура өзгөрөт. Башкача айтканда, жылуу болот. Демек таасир этүүчү менен таасир астында калган байланыш каралып атат. Кийинкисин карайлы, учак, бийиктик. Учак, бийиктик дегенде, демек бул жерде учак бийиктик деп учат, бирок учак бийиктик таасир бербейт. Кийинкиси бычак, курчтук дегенде, курчтук бычакты таасир бербейт, ал жөн гана абалын айтып атабыз. Эгер бычак курчутуу болсо, эгерде бычак курчутуу болсо, мүмкүн болушу мүмкүн. Бирок бул жерден биз бычакты эмне кылбайбыз? Курчутуу эмес. Бул жерден бардыгына жетишебиз. Сиздерден жооптор мындай сунуштар келип атат, туура эмес варианттарга токтолбой эле коюлду. Бирок эмне үчүн бул вариантты белгилеп жатабыз, сиздерде суроо туулбасын деп, ошон үчүн ар бир варианттарга токтогонго
токтоону чечип атабыз да. Ошон үчүн эгер кийин дагы суроолор болбосун деп атабыз да. Демек түшүнүктүү. Кийинкиси эми ушулардын арасынан эң жакын эмне болду? Б'си болду. Так, кийинки үтүктөө кийим. Үтүктөө кийим. Бул жерден үтүктөө дегенде бул эмне? Процесс, башкача айтканда биз кийимди таасир этүүчү нерсебиз бул жерде үтүк калып калып атат, Башкача айтканда үтүк менен биз кийимди эмне кылабыз? Үтүктөйбүз, абалын өзгөртөбүз. Демек үтүктө бул эмне болду? Жөн эле таасир, башкача айтканда биздин кыймыл аракетибизди процесс, айтылган процесс. Анан кийим болсо эмне болду? Бул таасир астында калып атат. Демек, ошол экөөнүн ортосундагы байланыш таасир менен таасир астында калган болуп атат. Эми карайлы, бул жерден ырдоо, ырды биз эмне кылабыз? Ырдайбыз, Демек, бул варианты дагы болушу мүмкүн. Кийинкиси жазуу жомок. Жомокту дагы жазабыз, өрттөө ширеңке, ширеңкенин жардамы менен өрттөйбүз, Бирок бул жерден ширеңке таасир астында калбайт, бул таасир этүүчү болуп калат, Демек, буйсу бизге жарабайт. Анан жуу, идиш. Идиш бул эмне болуп? Таасир астында калып атат. Ал эми бул жуу болсо, бул эмне? Таасир, башкача айтканда процесс. Ал эми сыртта калып калган нерсе таасир берүүчү. Бул мүмкүн идиш жуучу машина десек, Демек, эң жакыны эмнеси экен? Г'си экен, Бул дагы бир нерсеси, кийим бырышып калганда, жаман абал болуп калганда үтүктөө менен жакшыртып алабыз, Аны оңдоп түздөп алабыз. Идиш дагы кир болуп калганда, жуу менен, үтүктөө менен кандай кийимдин абалын жакшыртып алсак, идиш дагы жуу процесси аркылуу анын абалы жакшы айланат. Демек, эң жакыны биз Г'син белгилейт экенбиз. Эми дагы бир мисал. Футболчу топ. Футболчу топ дегенде, футболчу бул эмне? Таасир этүүчү адам, башкача айтканда топту тепкенде эмне кылат? Бул топ таасир астында калып атат. Демек, футболчу топко таасирин тийгизди, Ал эми ал процесс эмес, таасир берүүчү, этүүчү болду. Эми циркач трюк дегенде, циркач таасир этүүчү, бирок трюк эмне болуп калат? Бул жөн эле таасир болуп калышы мүмкүн. Эгерде циркач мүмкүн аюуну кыймылдатса, билетсе, же болбосо велосипедин башкача тепсе, демек ал эмне? Таасир астында калат. Ал болсо процесси трюк болот, Артист роль дагы ошол сыяктуу. Артист таасир этүүчү, роль дагы таасир болуп калат. Анан айдоочу унаа болгондо эмне кылат? Айдоочу таасир этүүчү, ал айдаганда унаа таасирге келет, кыймылдайт. Башкача айтканда таасир астында калып атат. Демек, силер белгилеген вариант туура болуп атат, Себеби мугалим буга таасир бере албайт, Так. Эми кийинки темага өтөлү. Кийинки тема бул бөлүктөр. Бөлүктөргө өткүчөктүү таасирлер боюнча суроолор жаралган жокпу? Баары түшүнүктүү. Суроолоруңуздар болсо берип койсоңуздар, анан ортодо түшүндүрүп кетели. Баягы суроолорду жетишпей калдык да жооп бергенге. Кийинкисин карайлы, бөлүктөр. Бөлүктөр дегенде дайыма эмне? Ар бир нерсенин бөлүктөрү бар, Башкача айтканда, бүтүн нерсенин сөзсүз түрдө бөлүгү бар. Бүтүн нерсе куралыш үчүн, мүмкүн мисал үчүн бир сомду чогултуш үчүн биз эмне? 100 тыйын чогултушубуз керек. Демек, тыйын ошол сомдун бир бөлүгү болот. Же болбосо, мисал үчүн кыргызда макал бар,
көп түкүрсө көл болот дейт. Башкача айтканда көл бол бүтүн болсо, ал эми ошол биздин ар бир түкүрүктөрүбүз, башкача айтканда ар бир тамчы эмне кылат? Көлдү түзөт. Демек, алар баардык нерсе биздин болуп жаткан дүйнөдө болгон нерсенин баарынын бүтүн бөлүк таасирлери бар. Эми бул жерде эмне деп атабыз? Ар бир нерсе, жана айтагандай, түшүнүк, зат кандайдыр бир бөлүктөн турат. Башкача айтканда, сөзсүз түрдө бир майда бөлүктөргө, бөлүнө турган бөлүктөргө бөлсө болот. Мисал үчүн жада калса, биз эмне бөлүнбөй турган атом десек дагы анын бир канча бөлүктөрү бар. Демек, атомду түзө турган өзүнүн бөлүктөрү бар. Эми бул жерден мисал үчүн бүтүн менен бөлүктүн байланышы деп атабыз. Башкача айтканда, аналогиянын түрүндө бүтүн менен бөлүктүн байланышы болушу мүмкүн. Бул жерде көрүнүп тургандай үй, үйдүн ичинде 1, 2, 3, 4 бөлмөлүү үй десек болот. Демек, бул жерден эмне? Бөлмө менен үй байланышы десек болот. Башкача айтканда, үй бул бүтүн болуп атат, бөлмө болсо анын бөлүктөрү болуп атат. Демек, бул жерде тапшырма бөлмө үй болушу мүмкүн. Кийинкиси бул эмне? Чайнек деп атабыз. Чайнектин мисал үчүн капкагы болушу мүмкүн, капкак десек. Же болбосо кармагычы, кармагычы болушу мүмкүн. Же болбосо чоргосу, башкача айтканда чай куюла турган жери бар. Демек, чайнек бул бүтүн нерсе болуп атат, а булар болсо анын бөлүктөрү болуп атат. Демек, бүтүн менен бөлүктүн байланышы. Же болбосо бул жерде каркыра, каркыранын өзүнө тиешелүү мүмкүн эмнелери бар? Канаттары бар, тумшугу бар, буттары бар. Демек, бул жерден мисал үчүн каркыра анын канат десек, байланышы болушу мүмкүн. Башкача айтканда, каркыра бул бүтүн бир жандык, канаттуу болуп атат, анын бир бөлүгү канат. Же болбосо тумшук десек болот. Демек, каркыра бул бүтүн, канат, тумшук анын бир бөлүгү. Демек, бүтүн менен бөлүктүн байланышы болушу мүмкүн. Кийинкисин карайлы. Эми бүтүн менен бөлүк байланышынын түрлөрү. Башкача айтканда, жанагы бүтүн менен бөлүктүн ортосунда кандай байланыштар болушу мүмкүн, түрлөрү болушу мүмкүн. Анын эң биринчиси бул түшүнүк, анан бир өңчөй бөлүгү. Башкача айтканда, ар бир нерсе, мындай заттар менен түшүнүктөр бири-бирине окшош болот, бир өңчөй болот. Бир өңчөй дегенде кандайдыр бир жагынан окшоштуктар болушу мүмкүн. Эми карайлы, эң биринчи эмне деп атабыз? Дубал кирпич. Дубал курулуш үчүн бизге эмне? Окшош бир канча кирпич керек. Демек, кирпич дегенде дубал бүтүн нерсе болуп атат, кирпич болсо анын бир бөлүгү. Демек, кирпичтер болгондо алар эмне болуп атат? Бир өңчөй болуп атат, окшош болуп атат. Саат десек, анан мүнөт десек, саат бул бүтүн нерсе, ал эми мүнөт десек эмне? Окшош. 60 секунда өткөндөн кийин 1 мүнөт болот, 60 мүнөт өткөндөн кийин бизге 1 саатты берет. Башкача айтканда, ошол мүнөттөр 60 секундадан турган окшош мүнөттөр өткөндөн кийин гана бизге 1 саатты берет. Апта, күн десек, бул жерден эмне болуп атат? Бир аптада 7 күн, 7 күн өткөндөн кийин бизге 1 аптаны берет. 7 күн эмне окшош бири-бирине 24 саат суткадан турган, 7 күн өтөт дагы бизге 1 аптаны берет. Башкача айтканда, апта бул бүтүн болуп атат, ал эми күн болсо анын бир бөлүгү болуп атат, окшош. Же болбосо мүмкүн область десек, область бул бүтүн бир аймак, областты түзгөн бир канча район бар. Ар бир биздин областыбыздын райондору бар. Район болуш үчүн эмне? Районго жетиш үчүн калкынын саны болуш керек, бир канча райондук деңгээлдеги шаарлар болот. Анан ошолордун баарын түзгөн эмне? Айыл өкмөттөрү, бир канча айыл өкмөтү бар, бир канча
айыл аймагы бар, бир канча жашоочусу бар район болот. Бир канча район келип, анан бизге областты берет. Демек, бул жерден бөлүктөрү бирөңчөй бөлүгү болуш керек, бири-бирине окшош. Бул жерден жалаnkana баягы саат, күн дебестен убакыт эмес, башка дагы абстрактуу түшүнүктөр болушу мүмкүн. Же болбосо мүмкүн, мисалы, километр десек, километрдин бөлүгү метр. Демек, километр, 1 километр болуш үчүн окшош метрлардан түзүлгөндө бизге 1 километр болот. Демек, анын бүтүнүн бөлүгү эмне болуп атат? Окшош болуп атат. Бири-бирине окшош, бири-биринин айырмасы жок болуп атат. Ал эми экинчиси бул түшүнүк, анын конкреттүү мүчөсү. Башкача айтканда, конкреттүү мүчөсү дегенде түшүнүктөр майда бөлүктөрдөн куралдыса да, алардын ар кандай өзгөчө конкреттүү мүчөсү болушу мүмкүн. Башкача айтканда, башкаларга тиешелүү эмес конкреттүү бир мүчөсү болушу мүмкүн. Мисал үчүн, куш, анан канат дедик. Жана башында белгилегендей, куш бул эмне? Бүтүн нерсе, канат болсо анын бөлүгү. Башкача айтканда, конкреттүү бир мүчөсү. Куш канат башка жаныбарларда жок, канаттууларда, куштарда болот. Араба десек, арабанын дөңгөлөксүз жүрбөйт. Башкача айтканда, араба бул бүтүн бир биздин буюмубуз, дөңгөлөк болсо, ошол арабанын бир конкреттүү бөлүгү болуп атат. Китеп десек, китеп бул бүтүн нерсе. Ал эми мукаба болсо, анын бир бөлүгү. Ал эми мисал үчүн китеп мукаба, анан ошол эле китеп мисал үчүн барак десек, барак десек. Бул барак эмне болуп калышы мүмкүн? Бир өңчөй мүчөсү болушу мүмкүн. Себеби 300 барактуу болобу, 450 барактуу болобу, барактын баары бири-бирине окшош. Демек, алар бир китепти түзөт. Башкача айтканда, китептин бир өңчөй түрү барак. Ал эми мукаба болсо эмне болот? Конкреттүү бир мүчөсү өзгөрүп турушу мүмкүн. Анан даакы тай десек. Тай бул эмне? Жылкынын баласы. Кулундан чоңурагы 2 жаштарда жетип калган жандык болот. Демек, анын даакысы, башкача айтканда, териси жүн, жүн деп айтсак болот. Даакы деген жүн. Демек, ал тай бул бүтүн нерсе болуп атат. Даакы болсо анын бир бөлүгү болуп атат. Демек, бүтүн бөлүк байланышынын түрлөрүн карай турган болсок, бул жерде бир өңчөй бөлүгү, анан конкреттүү мүчөсү болушу мүмкүн экен. Эми мисалдар, бул жерде формула чыгат. Формуласы кандай формула болушу мүмкүн? Бул жерде бүтүн менен эмне болду? Бир өңчөй мүчөсү, же болбосо бөлүгү. Бир өңчөй бөлүгү. Анан экинчиси бүтүн менен конкреттүү мүчөсү болушу мүмкүн. Мисалдарды келтиргендей, бул жерде мисал үчүн жыл десек, ал айдан турат. Башкача айтканда, жыл бул бүтүн нерсе. Бир жыл. Бир жыл толуш үчүн бизге 12 ай керек. Башкача айтканда, бул бөлүк болуп атат. Бөлүк болгондо дагы эмне? Окшош бир өңчөй бөлүк. 31 күндөн турган же 30 күндөн турган, көбүнчө 4 жумалык деп айтабыз. 4 жумадан толуп, анан 1 ай толуп, ошол 1 айдан 12 өткөндө бизге бир бүтүн жылды берет. Демек, бул бүтүн менен бир өңчөй бөлүгүнүн ортосундагы байланыш болот. Экинчиси, бул бүтүн, анан конкреттүү мүчөсү деп атабыз. Мисал үчүн, унаа десек, анан руль десек, демек, унаа бул бүтүн нерсе, ал эми руль болсо, анын бир мүчөсү. Башкача айтканда, унаага тиешелүү болгон
bir bölügü, konkrettүү müçösü deyitkenbiz. Demek formulada bütün menen bir öңчөй bölügünün ortasında baylanışı boluşu mümkün, же болбосо bütün anın konkret müçösünün baylanışı boluşu mümkün. Эми мисалдарды карап көрөлү. Жыл, мезгил. Жыл, mezgil degende bul жерден bütün menen bölüktün baylanışı mezgil bul bütün bolot ata. Bütün mezgil, bir mezgil toluş üçün bizge teskerisini çakıldım. Жыл bul bütün nerse bolot. Al эми bir жыл toluş üçün bizge 4 mezgil gerek. Başkaça aytkanda 4 mezgil degende 3 aydan turgan. Demek bölügü ne oldu? Bir öңчөй boldu. Эми ortasında baylanıştı karagandan keyin көркөрөлү kol, manja. Kol menen manja degende bul jerde bütün menen bölüktün baylanışı boluşu mümkün. Kol bütün nerse bolot. Manja olsa anın bir bölügü bolot. Эми söz tamga. Söz dağı bütün. Tamga olsa ne oldu? Bölügü bolot. Bölük. Tamga degende dağı bir karaganda ne oluşu mümkün? Bir öңчөй boluşu mümkün. Söz boluş üçün bir öңчөy tamgalar gerek. Sutka dağı, sutka bütün nerse, saat bolsa bölük. Saat sutka boluş üçün okşoş saat ötüş gerek. Demek bul dağı bir öңчөй boluşu mümkün. Эми su stakan degende su stakandın içinde bul jaktan bütün menen bölüktün baylanışı jok. Эми ошол üçөөнүн ortasынан biz менен bunun ortasında kalat. Себеби экөө тең bölük болуп атат да, bir öңчөй. Бирок бул жерде эмне убакыт мезгил берилип аткандыктан демек биз высын белгилейбиз. Сутка менен саат дагы бул убакытты көрсөтө турган түшүнүк. Кийинкисин карайлы. Тиш ара. Tiş ara. Bul жерден tiş degende ara bul bütün nerse bütün bolot. Al эми tiş bolsa anın bir bölügü. Je bolboso konkrеттүү мүчөсү desek bolot, başkaça aytkanda. Эmi döngöç karagay degende karagайды kıyganda döngöç kalышы мүмкүн, бирок бул жерден baylanışı bunu ошол аранын bir bölügü болот. Кумурска менен курт экөө эки башка. Bir жактан тең байланышта болушу мүмкүн, жок. Kurttun bir türü kumurskaya, başkaça ayтканда kurt kumurskанын bir bölügü kumurska bolушу мүмкүн. Бул жерден эң жакыны не oldu? Высы болуп атат. Клавиша, клавиатура. Клавиатура бул bütün nerse. Ал эми клавиатура анын конкреттүү bir bölügü болуп атат. Кийинкисин карайлы. Манжа, тырмак. Manca tırmak degende manca bul bütün nerse, tırmak anın bölügü. Bölügü degende ne oldu? Konkrettүү bir bölügü oldu. Эми şapalak kamçı desek bul ekö şaymandar ekö birдей түшүнүктө. Şapalak kamçı birдей эмес, эми şapalak менен биз чумун өлтүрөбүз, бирок экөө тең жыгачтай, мунун башы экөө тең кармагычтар жыгач болушу мүмкүн, бирок экөөнүн аткарган милдеттери ар башка. Булар шаймандар болушу мүмкүн. Канат, куйрук десек, бул эмне? Экөө тең эмне болуп калып атат? Бөлүк болуп атат, башкача айтканда, канат куштун канаты, куштун куйругу. Демек бул бөлүк болуп атат. Бүтүн нерсе жок. Кол, билек десек, бул болушу мүмкүн, кол бүтүн, билек болсо анын bir bölügü болуп атат. Кийинкиси баш, бул бүтүн нерсе, чач болсо анын bir bölügü, конкреттүү bir bölügü. Бирок бул бысы менен гысынын несин? Гысын белгилейбиз. Себеби
манжа тырмак дегенде тырмак эмне манжанын учунда болуп атат, дайыма аны биз кыркып турабыз, демек баш менен чачтагы эмне баштын эң учу чач болуп атат. Демек эң жакын варианты гны белгилейт экенбиз. Кийинкиси куртка чөнтөк. Бул жерден ар кандай жооптор келип атат. Эми карайлы, куртка чөнтөк деп атабыз. Куртка бул бүтүн нерсе. Чөнтөк болсо анын бөлүгү, башкача айтканда, конкреттүү дагы болушу мүмкүн, же болбосо бир өңчөйдө болушу мүмкүн. Себеби куртканын мүмкүн 4-5 чөнтөгү болсо, алар эмне баары чөнтөк болот, бир өңчөй болушу мүмкүн. Эки жактан тең болушу мүмкүн. Эми көкөрдү карайлы. Саба менен көкөр дегенде экөө тең кымыз куюла турган идиштери, бирок саба бул кымызды бышыра турган чоң нерсе, көкөр болсо кийин кымыздарды куюп иче турган баягы биздин бутылканын ролун аткарган көкөр болгон, бирок экөө тең териден жасалган биздин ата-бабабыздын буюмдары болуп атат. Бирок эмне экөө бүтүн менен бөлүк болбойт, экөө эки башка буюм болуп атат, аасы келбейт. Шым менен кур. Шым бул бүтүн нерсе, кур дагы бүтүн нерсе. Башкача айтканда, экөөнү биз чогуу колдонобуз, мүмкүн шымды курсуз деле колдоно алат экенбиз. Демек бунун ортосундагы байланыш бүтүн менен бөлүктүн байланышы эмес, шым башка, кур башка. Кийинкисин карайлы, батир менен балкон. Батир бул биздин азыркы сөз менен айтканда квартира, квартира. Анан балкон дегенде анын тышка чыгып турган бир бөлмөсүнүн бир түрү деп атабыз. Демек бул болушу мүмкүн. Анан кийинкиси автомобиль, багажник деп атабыз. Автомобиль бул бүтүн нерсе, багажник анын бир конкреттүү бөлүгү. Эми ушул В менен Гнын ортосунан биз эмнени Гны белгилейбиз. Эмне себептен? Бул жерден автомобиль, багажник, курткада чөнтөк кандай милдет аткарса, автомобилдин багажниги дагы ошондой ролду аткарат. Бул жерден мисалы үчүн биздин буюмдарыбызды эмне чөнтөгүбүзгө салып алабыз, автомобилдин багажниги дагы эмне ошол ролду аткарат. Демек автомобиль менен багажник биздин бүтүн менен бөлүктүн байланышына, башкача айтканда куртка менен чөнтөктүн ортосундагы байланышка окшошуп атат. Шаар, көчө. Шаар, көчө деп атабыз. Шаар бул бүтүн нерсе, көчө болсо анын бир бөлүгү. Бөлүгү болгондо муну эмне бир өңчөй дей алабыз. Башкача айтканда шаардын эмне көчөлөрү бар, окшош көчөлөрү бар. Адамдар, машиналар, унаалар жүрө турган көчөлөр бар. Эми анын арасынан карайбыз. Бак, бутак десек, бак бул бүтүн нерсе. Бутак болсо эмне болуп атат? Анын бөлүгү. Бөлүгү дегенде бир өңчөй болушу мүмкүн, бир канча бутактар бар. Бирок байрыр бутакты түзөт. Кийинкисин карайлы. Жалбырак чөп дейт. Жалбырак чөп дегенде жалбырак менен чөп эки башка түшүнүк. Жалбырак башка, чөп башка. Булар болсо эмне бөлүк менен бөлүк десек болот. Жалбырак бул бөлүк болушу мүмкүн, чөп болсо бүтүн нерсе. Бирок экөөнүн ортосунда бул жалбырак башка бир нерсенин бөлүгү, чөп болсо башка бир бүтүн нерсе болуп атат. Эми компьютер менен экранды карайлы. Компьютер бул бүтүн нерсе, ал эми экран бөлүк. Анын бир бөлүгү. Бул болушу мүмкүн. Кийинки товар менен баа. Бул жерде байланыш башка, башкача айтканда товарды биз эмне баалайбыз, бирок анын бүтүн менен бөлүк байланышында эмес. Эми могул В менен
G'nin ортосундагы байланыштан биз эмнени A'ны тандайбыз. Башкача айтканда, шаардын көчөлөрү ар кандай формада болушу мүмкүн, бирдей бир өңчөй болушу мүмкүн, бирок ар кайсы формада. Бактын бутактары дагы узун болобу, кыска болобу, ар тарапка кетет, бирок баары эмне көчө бойдон, бутак бойдон калат. Демек, эң жакын варианты биз эмне бак бутакты белгилейт экенбиз. Чымчык мамык. Эми чымчык мамыкты карайбыз. Чымчык менен мамыктын ортосундагы байланыш кандай? Чымчык бул бүтүн нерсе. Башкача айтканда, жандык болуп атат, бүтүн жандык. Анын бөлүгү мамык. Мамык деген бул эмнеси? Мамык деген эмне? Варианттар барбы? Мамык деген эмне? Түшүнүктүү. Чымчык мамык бул эмне? Жүнү деп атабыз, Башкача айтканда, чымчыктын жүнүн биз мамык деп айтабыз. Мамыктай жумшак деп айтышат, Мамык дегенде биздин жаздыктарыбыз эмне? Мамыктан жасалат, жумшак. Демек, чымчыктын жүнү болуп атат. Эми мамык дегенде бул эмне болду? Конкреттүү бөлүгү болуп атат, конкреттүү бир бөлүгү. Демек, бул жерде чымчык менен мамык анын ортосундагы байланыш бүтүн менен бөлүк, бөлүктүн ичинен конкреттүү бөлүгү болду. Эми коён менен кулакты карайлы. Коён бул эмне? Бүтүн нерсе, кулак анын бөлүгү, бул дагы конкреттүү болуп атат, Демек, A'сында болушу мүмкүн. Б'сын карайлы, эчки бул бүтүн нерсе, тыбыт анын бөлүгү, ал дагы конкреттүү нерсе, Кийинкиси кой, эт. Бул бүтүн нерсе, эт дагы анын бөлүгү, анан конкреттүү бир мүчөсү болуп атат, Топоз, мүйүз дегенде бул дагы бүтүн нерсе болуп атат, мүйүз эмне болуп атат? Бөлүгү, анан конкреттүү бир мүчөсү болуп атат. Эми эң ушулардын арасынан эң жакынын биз эмне? Б'ны белгилейбиз. Себеби бул жерден мамык жүн болуп атат, анын чымчыктын сырткы келбети, дайыма курчап турган, баягы коргоп турган. Эчки тыбыт деген дагы бул эмне? Эчкинин жүнү. Демек, эмне кылып атат? Сырткы коргой турган, кийими десек, чымчыктын кийими болуп атат. Бул жерде дагы эчки тыбыты кийими болуп атат. Демек, бул жерде биз эмне? Эчки тыбытты белгилейт экенбиз. Аба ырайы жаан-чачын. Аба ырайы жаан-чачын дегенде, бул аба ырайы бул эмне? Бүтүн нерсе болуп атат, Башкача айтканда, биз жалпысынан айтышыбыз мүмкүн аба ырайы деп. Анын бир түрү, бул эмне болуп атат? Бөлүк болуп атат, жаан-чачын. Демек, бүтүн менен бөлүктүн ортосундагы байланыш. Эми кырка тоо десек. Бул жерден байланыш өзгөрүп кеткен, Тоо анын эмнеси? Кыркасы бөлүгү, Аю, мамалак десек, бул эмне? Жандыктын баласы, бул жер байланыш башкача болот. Жакшылык той десек, жакшылыктын бир түрү эмне? Той. Бул жерде категория менен түр байланышына кетип атат да, кийинкиси эмне? Валюта, динар. Валюта бул бүтүн нерсе болуп атат, жалпыланып айтылган. Анан динар анын бир бөлүгү. Башкача айтканда, бул жерде жаан-чачын болгондой, күн чыгып, же болбосо ала булуттуу болуп турса, же болбосо кар жааса, же ызгардуу деп эмне? Аба ырайынын ар кандай бөлүктөрү болушу мүмкүн. Валютада дагы динар болушу мүмкүн, сом болушу мүмкүн, сум болушу мүмкүн, доллар болушу мүмкүн. Демек, бул эмне? Бизге Г'сы туура келет экен. Унаа тетик.
эми карайлы унаа тетик дегенде унаа бул бүтүн нерсе, тетик болсо анын бөлүгү. Башкача айтканда тетиктер дегенде шаймандар, аспаптар дейбиз, эми карайлы саат циферблат. Бүтүн саат, анын бөлүгү циферблат. Эми талкан менен жүгөрү. Бул жерден бул эмне ортосундагы байланыш курам болуп калат, Талкандын курамы жүгөрү. Бул бизге туура келбейт. Кийинкиси кийим, кездеме. Кийим эмнеден жасалып атат? Кездемеден жасалып атат, Курамы болуп калат. Бул дагы сөз морфема дегенде сөз бул бүтүн нерсе болуп атат. Анын бөлүгү эмне? Морфема болуп атат. Эми А менен Г'нын ортосунан тандай турган болсок, биз эмне? Г'сын белгилейбиз. Бул жерден унаа тетик дегенде негизгиси тетик болуп атат, тетиктен башка дагы бөлүктөрү болушу мүмкүн. Ал жерде мисал үчүн отургучтары, рульдары болушу мүмкүн. Сөз морфема дегенде, морфема бул эмне? Сөздүн уңгусу. Демек, андан тышкары дагы мүчөлөрү болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу, демек, биздин эң жакын вариантыбыз Г'сы болот экен. Так, бүттүк окшойт. Суроолор бар экен. Бул жерден акыркы вариантта келип атат, техника болуп жатпайбы деп атат, Саат циферблат дегенде бул бир кичинекей бир бөлүгү болуп атат. Тетик дегенде бул жерден ошол нерсенин негизин түзүп атат, Негизин. Бул жерде циферблат анын техникасы болгон, саат экөө техника болгон менен циферблат сааттын негизин түзбөйт. Ал бир бөлүгү болот, Бул жерде унаанын негизин тетик түзсө, сөздүн морфемасын негизин эмне түзөт? Морфема түзөт. Эгерде тема түшүнүктүү болсо, 1-2 мүнөттө суроолоруңуздар болсо суроо бериңиздер, болбосо бүгүнкү сабагыбыз ушу менен бүттү. Сабагым сиздерге кызыктуу жана түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, жакшы туруңуздар. Суроо бар дейт. Эмне суроо? Кымбат акча, бул силердин вариантыңарды карап чыккан болушум керек. Кымбат акчанын вариантында маанай жакшы деген вариант бар болуш керек. Ошол эки туура болот. Кымбат акча дегенде сыпат байланышында болушу мүмкүн. Ал жерде кымбат, кандай кымбат нерсе болушу мүмкүн? Акча болушу мүмкүн, андан башка алтын болушу мүмкүн, Акча десек, мисал үчүн доллар болушу мүмкүн. Же болбосо бермет десек болушу мүмкүн. Демек, сыпат болуп атат. Акча кандай кымбат? Демек, алардын арасында вариантынын сыпат байланышын карап аласыңар. Биринчиси ачуу китеп. Китепти ачуу кыймыл аракет болуп атат, Анан кийинки варианттары ошону айтайын дедиңерби, Каракол? Кайсы китебинен дайрылып жатабыз дейт да. Экинчи китеби, бош.
Силер айткан вариантта айтпадымбы ошо сыпат байланышы деп? Сыпат байланышы үчүнчү келип атат. Жылуу мамиле деген, башкача айтканда мамиле түрлөрү болушу мүмкүн,